Дагы бир жолу кутман таң урматтуу телекөрөрмандар, 20 май бүткүл дүйнөлүк метеорология күнү экен. Дал ушул майрам урматына дейбизби, кесиптик майрам урматына студиябызга келген конокторубуз бар. Тааныстырып маек баштайлы. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метеорология боюнча борборунун директору Нурматов Болотбек Асанович мырза, Караколдогу сыноо сертификациялоо жана метеорология борборунун директору Жентаев Сүйүнбек Рахимжанович, Бишкектеги сыноо сертификациялоо жана метеорология боюнча борборунун директорунун орун басары Ботоев Нургазы Атамбекович. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Майрамыңыздар менен келе жаткан. Чоң рахмат. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Эми кыргыз метеорологиясы тууралуу сөз кылсак, кимиңиздер баштап бересиздер? Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол бүгүн негизи 20 майда ушу бүткүл дүйнөлүк коомчулук ошо метеорология боюнча эл аралык ошол өзүбүздүн кичинекей чакан майрамыбыз бар. Ошонун белгилөөнүн астында турабыз. Анан ошол чоң иш чаранасында сиздер менен ошо биздин акыркы жетишкендикте жаңылыктар боюнча бир кичинекей кеп салалы деп келдик. Сөз башталмас. Бүгүнкүгө. Эми метеорология негизи Кыргыз экономикасында, Кыргыз Республикасында бул чөйрөнүн өзүнүн орду аябай чоң. Эми өзү эле сөз айтып тургандай, метеорология бул чөнөө бирдейлигин Кыргыз Республикасынын аймагында камсыз кылуу. Мен ошо жалпак тил менен айтканда, ошо биздин телекөрүүчүлөргө баа түшүнүктүү болуш үчүн ар бирибиздин үйүбүздө электр счетчиктер бар, газ счетчиктери бар, суунун счетчиктери бар, базарда таразылар бар. Ошол ченөө каражаттардын баарынын ошол коопсуздугун, ошолордун ченөө бирдейлигин ошол Кыргыз Республикасынын стандартташтыруу жана метеорология боюнча борбор ошол бүгүн камсыз кылат. Мен бүгүнкү күндө ошо кандай иштер болуп атат? Мына Кудай буйрса биз кечээ эле ошол метеорология боюнча чоң эл аралык форумга катышып келдик. Ал жердеги ошо жаңы технологияларды көрүп, ошо Кыргыз метеорологиясынын келечеги боюнча азыр ойлонуп турабыз. Биз кайсыл жол менен баратабыз? Мисалы үчүн элдердин кардарлардын ошол укугун ошо метеорология чөйрөсүндө кандай жол менен камсыз кылсак болот? Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү технология өнүгүп турган заманда жаңы ченөө бирдейлигин камсыз кылуучу аппараттар, ошондой эле жанакы шаймандар көп келип атат бизге, биздин базарга. Биз ошолордун ченөө бирдейлигин камсыз кылып, ошо эл журтко ошо экономикага жардам беришибиз керек да. Андан сырткары мен да бир эки нерсеге токтолуп кетейин дедим эле. Бүгүнкү күнү ошол биздин экономика жана коммерция министрлигинин жана өкмөттүн колдоосу менен ошо биздин системаны модернизациялоо боюнча аябай чоң иштер жүрүп жатат. Быйыл ошол Кудай буйрса сыноо лабораторияларынын модернизациясы аягына чыгып калды. Бул эмнени билдирет? Бул ошол Кыргыз Республикасынын базарында, аймагында айланып жаткан жана Кыргыз Республикасынын аймагына кирип жаткан продукцияларды ошо жеринен текшерүү, ошолордун коопсуздугуна, ошолордун сапатына ошо кепилдик берүү, ошол боюнча чоң жумуштар жүрүп жатат. Андан ары ошол бүгүн биз ойлонуп баштадык, ошол метеорология чөйрөсүн дагы биз модернизациялашыбыз керек да. Ал бүгүнкү күндүн талабы. Ошондой биздин келечекте чоң пландарыбыз бар, Кудай буйрса. Келген эле эмес, биздин чыга турган да атайын баягы продукциясы дейбизби, сапатын текшергенге. Эми аймактан келген, Караколдон атайын келген Сүйүнбек мырзага сөз берели. Катары менен эле. Рахмат. Биз ушул азыр Болотбек Асанович айткан иштерди биз жеринде, аймактарда жасайбыз. Биздин борбор Каракол шаарында, Ысык-Көл областы боюнча болуп калып атат. Биз дагы ушул метеорология жаатында механикалык, электричество боюнча, көлөмдөр, басым боюнча метеорология боюнча иштер жүргүзөбүз. Анан жакын күндөрдөн баштап биздин дагы бир жаңылыгыбыз ушу калибровканы андан ары улантып киргизүү боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Мынакей биздин борбордун жетекчилиги астында ЮНИДА проектиси боюнча биз жаңы таразанын таштарын алдык. Ошол масса боюнча, таразалар боюнча калибровка иштерин жүргүзүү боюнча иштер жүргүзүп жатабыз. Тетиктер кайсыл жактан келет ошондо бизге? Бүгүнкү күнү бизде тетиктерде ошол дүйнө коомчулугунун ар бир базарынан сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көбүнчө бизде Америка штаттарынан келет, Европа мамлекеттеринен жогорку технология, бул баягы кыргызча айтканда акыркы сөздөгү технология боюнча чоң жабдыктарды алып атабыз. Андан сырткары Россия Федерациясынан көп келет. Мен дагы бир нерсени баса белгилеп кетчү жактай, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошо метеорология чөйрөсүн өнүктүрүү, ошол жаңы метод калибровкага өтүү боюнча ошо Кыргыз Республикасы, ошол жана биздин центр, ошо биздин центрде иштеген кызматкерлер СНГ мамлекетинде эң алдыңкы орунда турат.
ошо биздин ошол кызматты ошол Москванын предприятиялары, өзбек туугандар, Ташкенттен, тажик туугандар, казак туугандардын ишканалары ошол кызматты бизден алып кетишет. Себеп дегенде биз жогорку деңгээлде көрсөтөбүз. Биринчиден, экинчиден биздин баа базарга өтө ыңгайлуу да. Экинчиден дагы бир кошо айтып кетчү нерсе, ошол биздин лабораториялар, ошо биздин лабораторияда иштеген специалисттердин компетенттүүлүгү немец аккредитациялоо системасынан өткөнбүз 2017-жылы. Бул эмнени билдирет? Бул биз кылган кызмат ошол Европа мамлекеттеринин арасында жана ошондой эле дүйнө коомчулугунун алкагында таанылат. Демек сиздерде кадр маселеси мыкты же болбосо жабдыктарбы? Бизде мен жана жогоркуда сөзүмдө айтып кеткендей, ошо бүгүнкү күнү бизге аябай чоң көңүл бөлүнүп, ошол техникалык шарттарыбыз жакшы оңолуп келатат. Экинчиден, кадр маселеси боюнча ошол биз кадрларды кайра даярдоо, кадрлардын квалификациясын жогорулатуу боюнча бизде аябай чоң иштер аткарылат. Биздин кадрлар азыр ушундай деңгээлге жетишти. Ошо СНГ мамлекеттердин, биздин жакынкы кошуналардын кадрларын биз окутканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алар бизден келип окуп кетип жатышат. Жакшы, эми болбой эле Бишкек борборда. Анан башкаларга үлгү көрсөтө турган, көч башы боло турган борбор болуш керек деп атам да, Нургазы мырза. Туура айтасыңар, урматтуу эле көрүүчүлөр, алып баруучулар. Бул метрология тармагында биз Борбор шаарында көптөгөн жумуштар аткарылып, бүгүнкү күндө ошол метрологиянын ченеу каражаттарынын туура иштегендиги боюнча бүткүлдөй камсыз кылып турабыз. Анан дагы бир айтып кетчү нерсебиз, биздин өкмөттүн колдообузу менен бүгүнкү күндөгү коопсуз шаар долбоору ишке ашкан. Ошо коопсуз шаарынын колдонгон бүт жабдуулуктарын, ченеу каражаттарын бүгүнкү күндө биз текшерүүгө туура иштейби, туура эмес иштейби, ошо кепилдик бергенге өкмөт тарабынан бизге колдоо көргөзүлүп, 11 миллион сомдон көбүрөөк акчага биз эталондук жабдууларды сатып алыштык. Сатып алып, ошо бүгүнкү күндө колдонуп, азыр жол коопсузга анча-мынча болсо да салымыбызды коштук деп ойлоп атабыз бүгүнкү күндө. Жакшы экен, бирок эреже бузуу, тартип бузуу, баягы стандартка туура эмес келүү учурлар болгондо кандай чаралар? Биз бул тарапта өзүбүздүн функциябызга жараша ошо кызмат көрсөтүп келебиз. Эми азыркы күнү чынын айтканда бизде Кыргыз стандарт системасында баягы орусча айтканда надзордук функциябыз жок. Биз ошол биздин кыргыз өндүрүшүнө, ошо кыргыз базарларына биз азыр ошол маселе жаатында өзүбүздүн кеп кеңешибизди берип келебиз. Эми бул маселе баягы орусча айтканда биздин ошол бүгүнкү повесткадан эч качан алынган эмес. Ал биздин дайым назарыбызда. Ал боюнча бизде жогорку деңгээлде консультациялар өтүп жатат. Мен ойлойм, ошол биздин базардагы, ошо сиз жана жогоруда айтып кеткендей, базарда айланып жаткан продукция биздин эл үчүн биринчиден коопсуз болуш керек, экинчиден ошол сапаты бийик, деңгээли бийик болуш керек да. Биз ошону камсыз кылганга болгон күч аракетибизди бүгүнкү күнү жумшап келатабыз. Бирок бизде надзордук функция бүгүн жок. Анан мындай суроо жаралат да, азыр болсо интернет уюлдары абдан көп. Анан көп учурда азыр заманбап жашоодо көп кабаттуу үйлөрдө алардын антеннасын, алардын жабдыктарын койгон учурлар бар. Көп учурда адистер айтышат, бул адамдардын ден соолугуна зыян деп. Ушул дагы сиздерге баш ийип, алар дагы бир кайсыл бир деңгээлде мындай стандартташуудан өтүшү керекпи? Эми бизде бүгүнкү күнү урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын аймагында бажы коомунун техникалык регламенттери өз ишин алып барат. Ошол регламенттерге жараша ар бир продукция же сертификациядан өтөт, же өзүнүн декларациясын регистрация кылат. Мен бул баягы специалист катары айта кетчү жактай, ошол эле антенналар Кыргыз Республикасынын базарына киргенде, аймагына киргенде өзүнүн параметрлери боюнча текшерүүдөн өтөт. Мен айтып кетет элем, бул коопсуз, бул бүгүнкү жаңы технология, бул бүгүнкү биздин базардын тили. Биз ошол бүгүнкү базардын талабы боюнча мындан ары өзү ишибизди алып барышыбыз керек. Бул эми жаңы технология. Азыр технология мындан дагы чоң тарапка өзгөрүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй эле искусственный интеллект. Ал боюнча дагы ошол метрологиянын өзүнүн чоң салымы бар. Андан сырткары мен дагы бир нерсе кошо кетейин дегеним, бүгүн ошол жанакы санариптештирүү боюнча, ал жумуш боюнча да биз артта калган жокпуз. Биз бул боюнча чоң пландарыбыз бар, жана көп иштер аткарылды. Биз Кыргыз Республикасынын аймагында ошол метрология системасын, Кудай буйрса, 1-2 жылдын ичинде 100% ошо санариптештирүүгө өтөлү деп атабыз. Бул эмнени билдирет? Базарда турган же жана супермаркетте турган таразанын ар бир керектөөчү карда
жесиз ушул QR код аркылуу билип алсаңыз болот. Ушул таразаны ташы туура эмеспи. Биз Кудай буйрса ушул максатыбызга чукул арада жетебиз. Жеңилдетет экен да демек, Эң жеңил болот керек деп düşünөм. Соңку сурообуз болсун, эми майрамга карата жерлерде кандай иш-чараларды, демилгелерди өткөргөн жатасыздар? Гүлдөн баштайлы. Гүлдөн баштасаңар. Мен дагы бүгүнкү ушул бүткүл дүйнөлүк метеорология күнү менен бардык Кыргызстандын метеорологдорун куттуктап кетким келип атат. Ошону менен эле бирге мына бүгүнкү күн дагы энелердин да күнү болуп атат. Ар биринин метеорологдун дагы энеси бар дегендей, ушу энелер күнү менен дагы жалпы энелерди куттуктап кетким келип атат. Анан ар бирибиз өзүбүз ошол жерлерде иш-чаралардын программалары бекитилген. Ошол боюнча иш алып барып жатабыз. Мына бүгүнкү күндөрү ар бир бизде өндүрүштүн, уюмдардын метеорологдору бар, биздикинен сырткары. Ошолор менен иш алып барабыз. Анан бүгүнкү күндөрү ошолор менен кезигүүлөрдү өткөзүп, мына семинарлардын графиктерин түзүп койдук. Кызматташып. Ошолорду өткөргөнгө Даярдыктар болобу? Аракеттенип жатабыз, өткөрүп атабыз дегендей. Газета, телевиденияга куттуктоолорубузду чыгарабыз. Анан азыркы айтылып аткан көптөгөн жаңылыктар болуп атат. Мынакей форумга катыштык дегендей. Ошондой эле бул жакта болуп аткан жаңылыктар боюнча биз өз убагында кабардар кылып турганга аракеттенип турабыз. Нургазы мырза, эки сөз менен. Эки сөз менен айтканда биз ушу бүткүл дүйнөлүк метеорология күнүндө байланыштуу тегерек стол өткөрүп, кызыктар тараптар менен бирге маек куруп, алардын кандай көйгөйлөрү болсо ошолорго биз жардамыбызды тээрип, кандай жардам бере алабыз, ошол тарап боюнча биз жумушту буюрса пландаштырып турабыз. Эмки жуманын башынан баштап ошолорго түзөн-түз иш аракеттерибизди ишке ашырып, жардамыбыз тиет деп ойлойбуз. Ден соолуктуу болуңуздар, кесиптик майрам кут болсун дагы бир ишиңиздер. Чоң рахмат. Рахмат майрамыңыздар менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Алдыдагы музыкалык чыгарма